Социалдык тармактарда оң рульдуу автоунаалардын айдоочулары такси кызматы аркылуу жүргүнчүлөрдү ташууга уруксат берүү боюнча кайрылууларды жасап жатышат. Буга байланыштуу Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы төмөнкүлөрдү маалымдайт. Кыргыз Республикасынын 2013 жылдын 19 июлунда кабыл алынган автомобиль транспорты жөнүндө мыйзамынын 6-беренесинин 6-бөлүгүнө ылайык рульдук дөңгөлөгү автомобилдин огуна карата оң тарабында жайгашкан транспорт каражаттарын жүргүнчүлөрдү жол жүгүн жана жүктөрдү коммерциялык негизде ташуу үчүн пайдаланууга тыюу салынат. Аталган чектөө Кыргыз Республикасынын автомобиль транспорты жөнүндө мыйзамына киргизилген өзгөртүүлөрдүн негизинде 2020 жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирген. Белгилей кетчү жагдай, бул норма такси ишмердүүлүгүн лицензиялоо киргизилгенге чейин эле колдонулуп келген. Бул чечим жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо, жол транспорт кырсыктарынын санын азайтуу жана жүргүнчүлөрдү ташуунун коопсуздугун жогорулатуу максатында кабыл алынган. Статистикалык маалыматтарга ылайык акыркы 10 жыл ичинде рульдук башкаруусу оң тарабында жайгашкан транспорт каражаттарынын катышуусунда 21659 жол транспорт кырсыгы катталган. Анын натыйжасында 34656 жаран жаракат алып, 2366 жаран каза болгон. Бул кырсыктардын 60% оң рульдуу автоунаалардын айдоочуларынын күнөөсү менен болгон. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы жарандарды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана жол эрежелерин так сактоого чакырып, оң рульдуу автоунааларга лицензия берилбей тургандыгын билдиребиз.